Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мынакей бүгүн биз илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартуулап жатабыз. Илим, инновация, интеллектуалдык менчик, жалпы эле бүгүнкү күндүн технологиясы фундаменталдуу илимдер менен байланышкан. Фундаменталдуу илимдердин бир нече кылымдар бою жетишкендиктери акыркы келип отуруп, мынакей 20-кылымдын экинчи жарымынан 21-кылымдын башында эбегейсиз чоң баягындай бир айыл чарбасына, жалпы эле элдин өзүнүн талабын аткарууга абдан чоң таасирин берип, кызматын кылып келе жатат. Ошол фундаменталдуу илимдердин, классикалык илимдердин бири бул химия илими. Химия илиминин негизги башааты, негизги ордосу болуп, биздин Улуттук илимдер академиясынын алдындагы органикалык эмес химия институту. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз ушул жогорудагы атаган химия жана химиялык технологиялар институтунун дагы бир белдүү окумуштуусу Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын академиги, химия илимдеринин доктору, профессор Мурзибраимов Бектемир Мурзибраимович агай менен маектешкен отурабыз. Бул киши дагы өз убагында Ош мамлекеттик университетинин базасында илимий лабораторияларды ачып, 30га жакын илимдин кандидаттарын жана бир нече илимдин докторлорун даярдаган киши. Бул киши бир эле ошол илим жаатында эмес, билим берүү тармагында дагы өзүнүн эбегейсиз чоң ушундай бир таасирлерин берген эмгектери менен белгилүү. Анда сиздердин назарыңыздарда биздин ушул урматтуу академик менен ой бөлүшсөк. Урматтуу Бектемир Мурзибраимович, өзүңүздүн ошол акыркы жылдарда жасаган иштериңиз боюнча, окуучулар жөнүндө, жалпы эле институттун анын контекстинде химия илиминин абалы жөнүндө сөз кылып берсеңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда ошол биз жогоруда сиздер менен тааныштырган урматтуу академик, профессор, химия илимдеринин доктору Бектемир Мурзибраимович агай менен маек курганы турабыз. Агай кийинки учурларда чынында баягы илимдин жалпы ролун айтпай эле, илимдин көйгөй маселелерин айтып атабыз. Чынында кыйын эле заман болуп атат. Бирок ушу сиздердин баягы илимге жаш кезиңизден бери сугарылып калган касиетиңиздер эле кармап турат да. Мен көп ушу институттарда болдук. Ошол жөнүндө, жалпы эле илим жөнүндө, жаштар жөнүндө айтып берсеңиз. Чынында эле илимге болгон мамиле азыр бардык илимпоздорду гана эмес, жалпы эле журтчулуктун көңүлүн буруп жатат. Себеби бир жылдан бери ушу илимдеги реформага байланыштуу өйдө ылдый ар кандай сөздөр болуп келүүдө. Демек бир эле Кыргызстан эмес, жалпы союздук деңгээлде айтсак деле илимге мурдагыдай мамиле болбой калды. Айрыкча биз ушу химиктер үчүн бир топ эле кыйын болду деп ачык айтсак болот. Себеби химиядагы илимди жүргүзө турган негизги шарт химиялык реактивдер, химиялык идиштер, анан жаңы замандын талабына туура келген приборлор, аппаратуралар. Ушулардын бардыгы азыр жок көз эле мамлекет тарабынан эч каржыланбай калды. Азыр эми бирин серин жасап аткан иштерибиз чынын айтканда бир энтузиазм менен, анан мурдагы Москва, Алмата, Ташкент ушул сыяктуу илимдин борбору очогу болуп келген мекеме, илимий ишкана мекемелер менен болгон байланыштын эле негизинде болуп атат. Анан дагы бир жери мүмкүнчүлүктөн ушу пайдаланып, чет өлкөдө, мисалы Японияда ушу биздин лабораториядан кеткен 2-3 кызматкер бар. Япониянын бир чоң университетинде. Кыргыз жарандар, айрымдары ал жерге барып отурукташып, үй бүлөлүү болуп калып калышканы да бар. Айрымдары кайра келебиз дегендери бар. Ошолорго биз ар кандай жол менен ошо өзүбүздүн жасап аткан иштерибиздин жыйынтыгын, пробаларды берип, ал жактан жаңы аппаратураларды тартып, анан расшифровкасы менен берип атат да. Аны биз Алматадан, анан өзүбүздүн журналдардан мындай чыгарып жатабыз.
Мына биздин лабораторияда азыр иштелип жаткан иштердин бири мына күрүчкө байланыштуу да. Мындай караганда эми күрүчтөн да илим болобу деген ой болушу мүмкүн. Кызык экен, кызык экен. Бирок мына бир кызмат илимпоздубуз ушу быйыл жылдын акырында ушу защитага чыгыш керек. Аты жөнүн айтып койсоңуз? Бактыгүл деген кыз мына 5 жылдан бери. Бул тема эмне үчүн биз тандадык? Кыргызстандагы, жалпы Орто Азиядагы, даже СССР десек болот, күрүчтөрдүн падышасы эле өзгөнүн Жевзара күрүчтөр. Бул эми күрүчтөрдүн брендиси деп эсептесек болот да. Себеби кайсыл жерден болсо ушу өзгөнүн күрүчүн сурайт. Ушунун бул кандай бир ашыкча касиети бар экен. Эмне үчүн күрүчкө мындай көңүл буруп жатабыз? Эми дүйнөлүк масштабта мындай да, бизге билинбеген менен бизде эми буудайды дан эгин катары тамак аш бардык нерсеге пайдаланган азык затыбыз буудайдын уну да. Дүйнөлүк масштабта алып караганда 50-50%, мисалы 50%-дын айланасында тамак аш продуктасы катары күрүч пайдаланылат. Айрыкча Азия өлкөлөрүндө. Айрыкча Кытайда, Японияда, Индияда, Таиланд. Анан бул жерде бизди кызыктырганы ушул, ошо Кытай, Япония, жана биз айткан мамлекеттердин бардыгында жашаган элдердин узак жашоосу жогору да. Экинчиден жалпы маалыматтар боюнча ден соолугу дагы абдан жогору. Аны окумуштуулардын атайын далилдеген фактылар бар. Ушу күрүчтөн жасалган тамак аш азык заттарын пайдалангандыгы үчүн дейт. Себеби мындай болуп аткан себеби күрүчтө абдан керектүү организмге элементтер, заттар аябай көп. Мисалы, В группасындагы витаминдердин бардыгы бар күрүчтө. Бул деген болсо адамдын нерв системасын жөнгө салат. Эң маанилүү система да нерв системасы. Башкача айтканда, мээни жөнгө салып иштете турган ушу витаминдер, анан аминокислоталар. Анан күрүчтүн составында калий баш болгон бир топ элементтер бар. Бул болсо жүрөк, кан тамыр түздөн түз жолго сала турган, ошону активдештире турган. Анан эң дагы бир артыкчылыгы күрүчтөн жасалган тамак аштар абдан сиңимдүү болот. Анын сиңимдүүлүгү салыштырмалуу 95%ке чейин жетет да. Күрүч өзү мындай адсорбциялык касиети жакшы болгондуктан организмдеги зыяндуу заттарды, ашыкча сууну, ашыкча тузду дагы алып чыгуу жөндөмдүүлүгүнө да. Анан ушуну биз эске алып, ушу өзгөнүн күрүчү боюнча өзгөнүн күрүчү, анан анын калдыктарын кантип иштетсек болот деген маселени койдук. Бектемир Мурза Ибраимович, сиз өйдөдө өзгөн күрүчүн изилдөө, илимий жактан изилдөө тууралуу абдан жакшы кептерди айтып кеттиңиз. Ушул тууралуу лабораториялык иштерде кандай жүрүп жатат, ошол тууралуу кененирээк азыр маалымат берип кетсеңиз биздин көрүүчүлөргө. Мына жогоруда айтылгандай өзгөн күрүчүнүн калдыктарын кеңири пайдаланууга боло тургандыгы мына ушул лабораториядагы жасалган иштерден жыйынтык чыгарсак болот. Анын кабыгы, анын сотосу ар кандай максаттарга колдонулса болот да. Мисалы эми күрүчтү биз көбүнчө тамак аш катарына пайдаланып жүрөбүз да. Анын сотосу жана кабыгы эч пайдаланылбайт, ыргытылат, же болбосо өрттөлөт. Аны илимий негизде, мисалы кабыгынан кремнийдин оксидин алып атат. Ал эми сотолорун болсо брикет жасап туруп, отун катары пайдаланууга болот. Мындай нерселер абдан эле мындай көз кырында калбай пайдаланылбай жаткандыгы абдан өкүндүрөт да. Кыргызстан боюнча жалпы алганда 30 000 тоннага чакын күрүч өндүрүлөт. Ар бир тоннадан, мисалы күрүчтөн 140 килограммга жакын кабык жөн эле ташталат да. Ошолорду биз пайдаланып жалпы элге керектүү нерсеге жумшасак болот да. Андан башка мына биз лабораторияда нанотехнологиядан айрым кыздарыбыз иштеп жатат. Жанагы нефелин сыйнектерин, башкача айтканда алюминийди алыш үчүн Кыргызстанда жакшынакай шарттар, кендерибиздин запастары бар да. Жумгалдагы мисалы Сандык деген кен байлыгы, Баткенде Зардел деген кен байлыгы, жалпы составы аягы биягы 200 миллион тоннанын айланасында. Ушул кендерден алюминийди алуудагы биздин лабораториядагы
bir жаңы багыт деп эсептейбиз. Бул үчүн эми тиешелүү чыгымдар абдан талап кылынат. Бирок биздин аракетибиз мүмкүн болушунча Кыргызстандагы учураган кен байлыктарды кеңири пайдалануу, экономиканын өнүгүшүнө алар түздөн-түз таасирин тийгизет деп ойлойбуз. Себеби күрүштүн кабыгынан кремнийдин оксидин жана кремнийди алуу негизги биздин максатыбыз. Себеби кремний эми азыр элестетип көрөлү, ал колдонулбаган техника жок. Айрыкча мисалы күн нурунун энергиясын, электр энергиясын айланыш, аны күчтөндүрүш, аны мындай багыттуу пайдаланыш. Кыскасы эң негизги да кремнийде сурат болушу мүмкүн. Бул кремнийдин оксиди кум андан деле ала берсе болбойбу. Анын методикалары бар, абдан эле кеңири. Бирок кадимки минералдык кен байлыктар катары кремнийдин оксидин алыш аябай кыйын. Себеби анын составында башка металлдар аябай көп. Ал эми күрүштүн жана кабыгында, сырткы кабыгында кремнийдин оксиди аморфтук абалда да. Андан таза кремнийди алыш аябай жакшы. Себеби анда минералдык туздардын почти жок да, минералдык башка туздар. Демек кремнийдин оксидинен кремнийди алыш өзү деле чоң проблема да. Биз эми жалпы кум деп коюп эле кремнийдин оксиди дейбиз деп. Анда толуп жаткан аралашмалар бар да. Вот ошол кремнийдин оксидин алыш, андан кремнийди алыш биздин ушул жанагы өзгөн күрүчүн негизги объект катары пайдаланып. Бул жерде биз өзгөн күрүчү, Каракулжанын күрүчү, Судактын күрүчтөрүн салыштырып көрдүк да. Шулардын бардыгына салыштырганда өзгөндүн жана биз мактаган күрүчтүн айырмачылыгы бар. Мисалы калий көп. Анан калориясы жогору берки күрүчтөргө салыштырганда. Бир топ ушундай касиеттерин эске алып, ошо өзгөн күрүчү боюнча мына өзгөндө чоң бир фестивалда өттү. Буга жогорку кеңештин депутаты жана Ыргал Кадыралиева дагы демилгечи болуп. Ошондогу максат өзгөн күрүчүн даңазалоо. Демек күрүчтөн жасалган тамактарды мүмкүн болушунча көбүрөөк пайдалануу. Бул жана жогоруда айтпадык, анын сиңимдүүлүгү 90%тен жогору. Мисалы буудайдан жасалган тамактар сиңимдүүлүгү анча эмес, анан оордук да кылат да. Урматтуу Арзыбек мырза, сиз ушул жерде материалдарды изилдөө лабораториясында кичи илимий кызматкер болуп эмгектенкенсиз. Ушул лаборатория тууралуу айтып берсеңиз кененирээк. Бул жерде жумуш кылган бул катализаторлорду алуу, алюминий менен никелдин илгирлөө процессинен катализаторду алабыз. Бул куйма. Бул катализаторлор белгилүү, бирок алардын жолу ыкмалары аябай татаал жана жумуштарды энергияны сарптайт көп. Биздин ыкма энергияны аз талап кылат жана ошол эле жумуш, кол жумушун аз талап кылат. Ошондуктан мен уникалдуу десек болот. Бул металл да, металл а? Иә. Металлды сыртынан каптап атасыз да ошондо? Мындай четинде катуу куйма алабыз. Жаңы катуу куймалансыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына химия жана химия технология институтунда ушундай жаш илимий кызматкерлер жаңы технологияларды өндүрүп иштешет экен. Урматтуу Алтынай Сулаймановна, сиз ушул лабораторияда иштегениңизге абдан көп жыл болуптур. Азыркы учурда доктордук диссертацияңызды жактап атыпсыз. Азыр ушул лабораторияда иштеген кызматкерлер тууралуу, ушул химиялык жана химиялык технологиялар институтунун ишмердүүлүгү тууралуу кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Нукура эле биз өзүбүздүн лабораторияны мисал катары айтсак, мен нанотехнология деген лабораторияда иштейм. Биздин лабораторияда 10дон ашык кызматкер иштейт. Биз бул өзүбүздүн лабораторияда мына бул ааламдагы чоң алыскы, жакынкы мамлекеттердеги азыркы талапка ылайык өнүгүп келе жаткан нанотехнология деген илимдин жаңы багытында иштеп келе жатабыз. Бул багытта биз 15 жылдан бери
иштеп озурлуу иштеп жатабыз. Анан ошол алдыңкы өнүккөн мамлекеттерден артта калбастан, Кыргызстандын маданиятын, илим жактан аны деңгээлин дагы да Кыргызстандын жараны катарында көрсөтүүнүн багытында биз алар менен тыгыз кызматташта иштеп келе жатабыз. Алсак Японияда Кумамото университети менен биздин тыгыз кызматташтыгыбыз бар. Польшада Адам Мицкевич деген университет менен тыгыз байланыштабыз. Ошондой эле өзүбүздүн жаш өспүрүм келе жаткан жаш илимий изилдөөчүлөрүбүздү, аспиранттарыбызды биз ошол жакка контракттын негизинде жөнөтүп, ар түрдүү алдыңкы проекттерди утуп алып, ошонун аркасында биздин жаштар илим алып келе жатышат. Алып көрсөк, мына Машима деген улуу мындай япон химия илимдеринин доктору, профессору менен тыгыз байланышта болуп, алардын университетинде биздин 3 жаш илимий кызматкерлер иштеп келе жатат. Ошондой эле жакынкы күндө мисалы менин консультантым жана биз Польшага барып 8 айлык илимий командировкада жүрүп, алар менен өзүбүздүн мындай азыркы иштеп жаткан эми багытыбыз менен алардын багыттары менен айкалыштырып, бизде кандай жетишкендиктер болсо алар менен өз ара мындай пикир алмашып дегендей, алардан биз көп жакшы нерселерди үйрөндүк. Бизде болгон нерсе биз аларга айтып дегендей, бүгүнкү күндө тыгыз байланышта эмгектенип келе жатабыз. Ошондой эле мына биздин жаштардын алып көрсөк, мына институт окуп жүрүп эле 3-4 курстун балдары келип, бизге ушул багытка аябай кызыгышып, бизге да үйрөтсөңүздөр, биз да бир илимий кызматкер болсок, магистратураларга, бакалаврларга тапшырсак деген өтө мындай залкар жаштарыбыз бар. Ошондуктан бул институтубуз, химия институту, химия технология институту бүгүнкү күндө аябай мындай жаштарды өзүнө тартып, жаңы багытта илимдин жаңы немелерине өтө кызыккан мезгили. Мен ойлойм, что биздин бул илимдин келечеги өтө терең. Жаштарыбыз канчалык мына коммуникалдуу эмелер пайда болгондон баштап интернет дегендер бар, билесиздер. Кандай сонун азыркы заманда шарттар түзүлгөн жаштарыбыздын илим жактан кызыкканга, өздөрүн өнүктүргөнгө. Мен ойлойм, ушу жаштарыбыз бул биздин Кыргызстандын келечеги болуп эсептелет. Ошондуктан илим маданият жактан биз жаштарды дайыма колдоп келишибиз керек. Ушул биз дагы артта калбастан, ушул алыскы жакынкы чет мамлекеттердеги жаңы жаңылыктар менен бирге мындай атаңдашкандай болуп иштеп, озурлуу мындай эмгектенип келе жатабыз да. Алардын артта калган жокпуз. Биздин көптөгөн жакшы проектилерибиз өтүп атат. Алар кызыгып атышат бизге. Мисалы жакында Түштүк Кореядан келип кетти бир делегация, келип туруп биздин алып жаткан мындай биздин методдорубузга, биздин жаңы ыкмаларыбызга кызыгышып, алар өздөрүнө бизди чакырып атышат. Биз аларды бияка семинарга, конференцияга чакырып, ушинтип дайыма мындай өз ара катнашта илимди биз өркүндөтүп келе жатабыз. Урматтуу Исак Абакирович, сиз ушул органикалык химиянын лабораториясында эмгектенип келатсыз. Ушул тууралуу кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Органикалык химиянын эң негизги максаты татаал бирикмелерди алыш, синтездеп алыш керек. Ушуну алыш үчүн көп нерсенде эме колдонот да, негизи шаймандар. Ошолорду мен кыскача айтып кетейин деп атам. Негизи реакция жүргөндө таза алынбайт. Ошо таза алыныш үчүн, анын туруктугун изилдеш үчүн, анын структурасын изилдеш үчүн могул эмелерди колдонобуз. Муну хроматография деп коет. Хроматография негизи экиге бөлүнөт. Газовая хроматография дейт, жидкостная хроматография дейт. Жидкостная хроматография ал орысча айтканда недеструктивный метод выделения необходимых соединений. Недеструктивный деген, то есть ушу температура жок, эң өтө эме болгондо бир 30 градуста. Ошо эме шаттар абдан кандай десем жумшак болот и алынган бирикмелер бузулбайт да негизи. Газовый хроматография да бар. Газовый хроматография деген ал өтө мындай деструктивный методко кирет. Ол бийик температураларда вот ушул татаал
сместерди бөлүп чыгарат да, бөлүп чыгарат. Кыргызстандагы кен байлыктардын ичинен нефелин сиениттерин негизги багыт кылып ушуга bir 4 окумуштуу лабораториянын тобу ошого өтүп жатабыз. Себеби нефелин сиениттеринин составында алюминий оксиди бар. Ал нефелин сиениттери биздин Кыргызстанда запасы жетиштүү эле да. Мисалы Сандык тиги Жумгал районунда 142 миллион тонна запасы. Дагы эле ошондой түштүк жакта Баткенде дагы өзүнчө кен байлык бар. Зардели суусунун башында. Ал жерде 220 миллион тонна бар экен. Эми алюминийди өзүбүз билебиз, эми болот менен чоюндан кийинки көлөмү боюнча эң көп өндүрүлгөн керектүү. Өндүрүш үчүн абдан керектүү нерсе да. Азыр эми дүйнөлүк масштабта алганда bir 49 миллион тонна өндүрүлөт экен. 49 миллион тонна. Кыргызстанда жанагындай запас болгондуктан, экинчиден эми алюминийдин оксидин алыш, башкача айтканда глиноземду алыш өзүнчө проблема, андан алюминийди алыш өзүнчө бир проблема. Буга эң негизги электр энергиясы аябай көп талап кылынат да. Мисалы Москванын айланасында Волхов заводу бар, Арменияда ушул алюминийди алуу боюнча завод бар, коңшубуз эле Тажикстанда дагы бар да. Биз ошолордун опытын баардыгын мүмкүн болушунча мындай маалыматтарды топтоп үйрөнүп, азыр ушул Жумгалдагы Сандыктан пробага bir 200 килограмм алып келдик. Баткенден дагы ошондой жанагы Зарделеден алып келдик дагы. Ошонун составын анан фракцияга бөлүп, анализ жасап, максат эми мүмкүн болушунча ушуну өндүрүшкө киргизүүгө лабораториялык bir иштердин негизинде сунушту берели деген ойбуз. Бул абдан келечектүү деп эсептейбиз, себеби андан глиноземду эле алыш эмес, андан башка дагы керектүү продукталар көп эле алынат экен да. Жогода калий бар, анан өндүрүшкө керектүү болгон поташ, сода, ушул сыяктуу нерселерди дагы алышка болот экен. Эми мүмкүн болушунча илимден мамлекет чыгымдан коркпой эле жакшыраак эле бөлсө да. Бул эми 1 жылда, 5 жылда, даже 10 жылда деле ал өзүнүн жыйынтыгын берет деп айтыш кыйын. Кээде 50 жылда берип калышы мүмкүн, бирок 50 жыл ичинде кеткен чыгымды 50 эсе көбүрөөк кайра жаап коюшу мүмкүн да. Бирок экинчи жагынан сөз реформа болуш керек. Майда барат, эптеп эле күнүмдүк бир убакыт өткөрүш үчүн жасалып жаткан иштердин көпчүлүгүн токтотуп, негизги бир приоритеттүү багытты бөлүп алып туруп, башкача айтканда майда темаларды азайтып, чоңураак бир келечектүү темаларды эметип, балким айрым институттарды, айрым лабораторияларды жаап, кошуп, бириктирип, анан башкаруу системасындагы штаттарды мүмкүн болушунча азайтып, эң негизи мамлекеттин келечегине бир пайдасы тие турган багыттарга ушундай өтө эмне десек болот, чыгымды көп кетип атат, аны бул дебей көбүрөөк бөлүш керек да. Чечкиндүү кадам кылыш керек. Чечкиндүү кадам кылыш керек.